тукумсуздук эмнеден келип чыгат жана анын кантип арылсак болот жана кантип дарылансак болот? Tukumsuzluk hem tukumsuzlukka gelip ойлонгонубузда tukumsuzluk ayallarının tukumsuzluğu, анан erkeklerin de tukumsuzluğundan ekөөнөн gelip чыгат да. Көбүнчө 50-60% көбүнчө ayallardын tukumsuzluğu болот көбүнчө. Анан азыр эркектерде дагы бир 40%, 45% жарым-жартылай эле эркектерден дагы байланыштуу болуп калды да тукумсуздук. Илгери тукумсуздук дегенде аялдарды эле күнөөлөп, эркектерди көп текшере бербей жүрчү элек. Аялдарды эми көп баягындай сезгенүүдөн кийин, төрөттөрдөн кийин же болбосо кичинекейинде ооруган ооруларына байланыштуу яишниктерде же болбосо баягы жыныстык органдарынын өспөй калуусуна байланыштуу же гормоналдык фонду туура эмес болгонуна байланыштуу көбүнчө ошо сезгенүүлөргө байланыштуу болот да. Ал эми эркектерде болсо тукумсуздук ал тээ кичинекей чагынан да ооруган ооруларына байланыштуу көбүнчө болуп калат. Алар кичинекейинде баягындай оорулар бар, вирустук оорулар менен ооруп, ошол оорулардан айыкпай, врачтарга көп көрүнбөй, бруцеллез оорулары, вирустук инфекциялык оорулар, паротит оорулары, баягы кулактын астында бездер шишип, орусча свинка деп коет. Ошондой болсо жөн антибиотик берип, тигинтип же лечение кылбай жүрө берсе, ал жумуртка бездерине өтүп кетип, ошол жактарда клетка лейдига, клетка сертоли деген клеткалар болот. Основной тестостерон чыгара турган сперматогенезге жооп бере турган. Ошолор иштебей калат дагы. Ошол жактарда кальцинация деп коет, микролитиаз деп коет, оорулардан кийин жакшы оорулар катып, мындай мелкоточный изменениялар болуп калат. Биз немеден УЗИден көргөнүбүздө мурда ооруган экен деп, же туберкулез, башка оорулар менен ооруп жакшы лечение кылынбай калган учурларда дагы ошол жака зыян келип калат дагы эркектердин жумурткасына. Кийин урук чыгарбай калат. Урук эле эмес, ал тестостерон эркектин гормону да ошол жактан чыгат, көп проценти ошол жактан жакшы чыкпай калат дагы, анан тукумсуздук алып келет да. Ошон үчүн биз эркек балдарыбызды кичинекей кезинен баштап гипоганадизм барбы, жумурткалары ордуна түштүбү, түшпөй калдыбы, крипторхизм деген оорулары болот жаш балдардын. Убагында ошолордун низведение операция жасап, өз калыбына келтирип койбосо, ал ичкериде калып калса түшпөй. Ал жакта жогору болот дагы температура, ал куурап калат ичинде. Ошолор тукумсуздук алып келет. Эгер хотя бир жагы түшүп калган болсо, ошо бир жагы менен тукум улай берет. Бирок баягы эркектик жактан, башка жактардан кичине бошураак болуп калат да. Ушундай оорулар тукумсуздук алып келет. Анан кийин да инфекциялык оорулар баягы чоңойгондон кийин ооруп, ошолор да жумурткага түшүп кетип, айыктырбай жүрө берген балдардыкы, мисалы үчүн алыс жактарга иштеп кетишкен, миграцияда мына Европага кеткендер, Россияга кеткендер, Кореяга кеткендер дагы чалышат. Байке ушундай бияктан дары алыш кыйын, кандай кылсак болот, үй шартында кантип дарылап алабыз, эмне кылышыбыз керек дейт. Дарыны айтсаң, аяктан дары беришпейт. Ошолор дарыланышпай, осложнение болуп шишип кетти дейт. Кийин анан ушул келип кийин тукумсуздук алып келет. Кийин айланып иштеп келишип, акчаны толтура таап келишип, кайра эле ден соолугуна сарпташат да. Кантип туура дарыланыш керек эми? Убагында ошол врачка барып, анализ кылып, кичинекейинде баягы жаш балдарыбызды убагында врачтарга көргөзүп турушубуз керек. Мектептерде каралып туруш керек балдар, эркек балдар, кыздар дагы каралып туруш керек. Буларга өзүнчө бир сабактар өтүлүш керек. Андай сабактар немеге байланыштуу көп өтүлбөйт.
көп нерсени билбей калышат да. Ата-энелери хотя бы ушул информацияларды берип, балдарын окутуп, турмушка даярдаш керек да. Келечекте тукумсуздук болбош үчүн. Тукумсуздукка кабылды дейли да, эми кудай сактасын, бирок андайлар бар да азырчы. Көп эле. Сизге көп эле кайрылып атат болуш керек. Ооба. Анан дарылоонун шарттары бир гана врачка кайрылыш керек. Андан Ооба, башка үй шартында дарылоого мүмкүн эмес. Эми врачка кайрылыш керек. Үй шартында эми кантип барылат? Себеби спермограмма жасай албаса, урукту текшере албаса, балалуу болбой атса, үй шартында эми көп эле баягы элдик дарылануулар бар. Бирок алар өтө эффективдүү болбойт да, биздин врачтардын берген дарыларындай болбойт. Врачка кайрылып, спермограмма, гормональный фондорду тапшырып, лечение кылса жакшы болот. Эгер вообще эле тукумсуз болуп калган учурлар болот, аспермия деп коет. Андай учурларда аспермиянын түрлөрү болот. Эмне үчүн аспермия болуп калды? Нар жагынан чыкпай калдыбы же чыгып атып жолдо тосулуп калдыбы? Обструктивная форма деп коет. Андай учурларда операция кылып, жолун ачып койсок, тукум улай берет. Эгер ушундай эле болбосо, биопсия кылып, ал жактан клеткаларды алып, сперматогенез жүрүп аткан болсо, ошону эко жолу менен экстракорпоральный оплодотворенияга аны муздатып алып туруп, кийин аялдын жатынына коюп, эко жолу менен өзүнүн жолдору бар. Ошондой кылып тукум уласа болот. Же инсеминация деп коет. Инсеминация жолу менен ошол жолдору менен тукумсуздуктан жойсо болот. Азыркы жолдору көп эми. Эң акыркы жолу ошол экого барып такалып, ошол жол менен дагы биздин өзүбүздө Кыргызстанда, Турцияда, Россияда барып келишип балалуу болуп атышат эко жолу менен.